Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович. Комиссиянын мөөнөтү бир жолу узартылып, азыркы кезде мөөнөтү жумушу да бүттү. Ошого жыйынтыктоочу катары өзүбүздүн маалыматтарыбызды сиздерге берип, баяндамабызга даярбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14 июндагы номер 1252-7 токтомун аткаруу үчүн убактылуу депутаттык комиссия, мындан ары комиссия деп айтылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты комиссиянын төрагасы Коргонбаев Жусупбектин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты комиссиянын төрагасынын орун басары Малиевдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Козуевдин, Мураталиевдин, Тентишевдин, Акаевдин, Токтошевдин жана Айжигитовдин курамында түзүлгөн. Комиссия тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматтык адамдардын мыйзамсыз иш аракеттеринин айынан соттолгондор жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча иликтөөнүн натыйжалары боюнча төмөнкүлөрдү белгилейт. Комиссиянын жыйналышында бекитилген иш планына ылайык комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча максаттарга жетишүү үчүн жогоруда аталган мамлекеттик органдардын акыркы 5 жыл аралыгындагы тийиштүү маалыматтарды чогултуу үчүн суроо талаптар жөнөтүлүп, алардан келип түшкөн маалыматтарды талдоо, иликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Жана ал ишмердүүлүктүн жыйынтыгы боюнча комиссиянын кезектеги жыйналышында жумушчу топ тарабынан толук маалымат берилген. Ал эми Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58 беренесине ылайык ар бир соттолгон адам ырайым кылууну жана жазасын жеңилдетүүнү суранууга укуктуу. Жаза өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана түзөтүү мекемесинин түрүн өзгөртүү бул соттолгондорду оң жолго түшүүсүнө түрткү берүүчү эң маанилүү түзөтүү каражатына кирет. Жана эркиндигинен ажатуу жайларында укук бузууларды жана кылмыштардын алдын ала көмөк көрсөтөт. Жаза өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана түзөтүү мекемесинин түрүн өзгөртүү маселелери боюнча соттолгондордун даттанууларын эске алуу менен комиссия 2023 жылдын 15 июндан тартып соттолгондордун жазаны жеңилдетүүгө карата укуктарын сактоо жаатына Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарын ченемдерин сактоо боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын укук колдонуу тажрыйбасына катуу талдоо жүргүздү. Мында соттолгон адам жазасын өтөп жаткан жери боюнча анын өзүнүн жеке арызын же болбосо жаза аткаруу мекемесинин администрациясынын сунушу боюнча жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу сот тарабынан колдонулат. То есть кылмыш жаза кодексинин 88 беренесинде көрсөтүлгөн. Жазаны мөөнөтүнөн мурда бошотуу удоого чыгуу соттолгон адам иш жүзүндө төмөнкүлөрдү. Анча оор эмес кылмышты жасаганы үчүн дайындалган жазанын кеминде 3-төн 2 мөөнөтүн, оор же өзгөчө оор кылмыш жасаганы үчүн дайындалган жазанын 4-төн 3-төн кем эмес мөөнөтүн, мурда шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамга эгерде аны шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу жокко чыгарылса дайындалган жазанын 4-төн 3 бөлүгүнөн кем эмес мөөнөтүн, медиациянын алкагында жабырлануучу тарап менен бүтүмгө жетишсе, анча оор эмес кылмыш жасаганы үчүн белгиленген жазанын жарымынан кем эмес мөөнөтүн. Ал эми өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазалоодо 25 жылдан кем эмес мөөнөтүн өтөгөндөн кийин гана колдонулат. Соттолгон адамга карата удо төмөнкү бардык шарттар топтолгондо, түзөтүүнүн жана кайра социалдаштыруунун оң натыйжасына жетишкенде, кылмыш аркылуу келтирилген зыяндын жарымынан кем эмесин ордун толтурулганда, жоюлбаган тартиптик жаза чарасы болбогондо, жазаны өтөө мезгилинде эмгекке жана окууга ак ниетине мамиле кылганга, эгерде алкоголго, баңгиликке, психотроптук же улуу затка көз карандылыгы бар болсо, аларды арылууга дарылануу курсуна өткөндөн кийин гана колдонулат. Ал эми жазаны өтөөдөн удоого бошотууга төмөнкү соттолгон адамга колдонулбайт. Жаш баланын өмүрүнө же баланын жыныстык кол тийбестигине кол салууну жасагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылгандар, баланын руханий, адеп акылактык саламаттыгына каршы кылмыштар үчүн жана кыйноолор үчүн, тынчтыкка жана адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштар, ошондой эле аскер кылмыштары үчүн, уюшкан топтун же кылмыштуу коомдоштуктун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн, террордук актыны жасагандыгы же экстремисттик уюм түзгөндүгү үчүн, коомдук коопсуздукка, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштар үчүн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулганга жарабайт. То есть соттолгон адамга колдонулбайт. Урматтуу депутаттар, могу слайдта көрсөтүлгөн удоого кайсы учурда
чыгат. Ушулар боюнча жалпы маалымат катары көрсөңүздөр, мына жазаны өтөөдөн мурда шарттуу түрдө бошоттуу, орусу боюнча жазаны өтөөдөн бошоттуу, жана жосун кылмыштан ажыратылганда жана мыйзамдын санкциясы жеңилдетилгенде бошоттуу, жазаны аткарууну кийинке калтыруу боюнча бошоттуу. Бошотуунун 4 түрү боюнча жана УДО боюнча маалыматты көрүп койсоңуздар. Ошону менен бирге слайдты көргөнчө мен окуй берейин докладымды. Убакытты экономдоп. Ошону менен бирге жылдырбайсыңарбы слайдты. Ошону менен бирге жактын маалыматын алайык. Слайдта көрсөтүлгөндөй Кыргыз Республикасынын жазуу аткаруу тутумунда соттолгон адамдар 26 түзөтүү мекемелеринде Кыргызстаныбызда жазасын өтөт. Комиссия жактын мекемелеринде 2018 жылдын 1 январынан тартып 2023 жылдын 15 июнуна чейинки жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу боюнча сотко сунуштама берилген соттолгондордун 1777 барактагы тизмесин, башкача айтканда жактын тарабынан берилген маалыматы, жак жазаларды аткаруу кызматы тарабынан берилген маалыматы 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16, 27, 31 жабык мекемелери боюнча жана 26, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52 жатак абактары, поселениялар боюнча кароодон соттордун катышкан прокурордун негизги себептери болуп, көпчүлүк учурда соттук чечимдер өтөлбөгөн мөөнөтү чоң кылмыштын оордугу, чоң өтөлбөгөн мөөнөт жасалган кылмыштын оордугу түзөтүү жолуна түшкөн жок. Пробациялык органдардын терс сунуштары, терс мүнөздөмө, мурун мөөнөтү мунапс менен кыскарган, мурун ырайым кылуу менен кыскарган деген негиздер боюнча чечим чыгарылгандыгы көрсөттү. Урматтуу депутаттар, могу слайдты коюп берсеңиздер, көрүшсүн, даярбы? Комиссия мындай соттук чечимдер жазадан жана аны өтөөдөн бошотууну, жазаны жеңилдетүү жана жеңилиреги менен алмаштырууну караган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын ченемдерине ылайык келбейт деп эсептейт. Анткени соттолгондордун УДОго же жатак абакка, поселенияга болгон конституциялык укугу кылмыш жаза кодексинин 88 беренесинин 4 бөлүгүндө каралган мөөнөттүү иш жүзүнө өтөгөндөн кийин гана келип чыгат деп белгилейт. Ошону менен бирге абак жайлардын администрацияларынын мыйзамдарын белгиленген мөөнөткө жеткенде гана соттолгондор боюнча материалдарды сотко жөнөтөрүн эске албастан соттор өтөлбөгөн мөөнөтү чоң же жасалган кылмыштын оордугу деген негиздер боюнча канааттандыруудан баш тартуу менен соттолгон адам абакта белгиленген мөөнөтү өтөбөсө же болбосо жасалган кылмыштын оордугу ага мындай укук бербейт деген орунсуз тыянакка келишкен. Далил катары менен баяндаманын башында соттолгон адамга кайсы учурунда кандай шартта топтолгондо УДОго сот колдоноорун айтып кеттим өткөн. Жана ошондуктан кылмыш жаза мыйзам жоболоруна коррупциялык факторлордун, анын ичинде мыйзамдын жоболорунда күчөтүлгөн талаптардын, административдик бөгөттөрдүн, кызмат адамынын дискрециондук деген эми ал сот өзү билемдик дегенде кандай кылып жетсе, то есть же болбосо ошол жердеги спецпрокурорбу, же болбосо ошол зонанын, же болбосо ошол поселениянын жетекчиси жана жазарда өзүнө ыйгарым мындай байланганда ошону дискрециондук деп өткөн, дискрециондук ыйгарым укуктарынын болуусуна жана алардын жүрүмүндө коррупциялык укук бузууларды жасоого көмөктөшүүчү, түрткү берүүчү шарттарга, мүмкүнчүлүктөргө бөгөт коюу максатында мыйзам долбоору даярдалды. Жакын арада коомдук талкууга коюлат. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен комиссия сот отурумунун жүрүшүндө УДОго жана жатак абак маселелерин кароодо мааниси бар бардык жагдайлар милдеттүү түрдө изилденүүгө тийиш деп тыянакка келет. Анткени сунушту канааттандыруудан баш тартылган учурда соттун чечиминде УДОго же жатак абакка которуунун мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылган айкын иш жүзүндө жагдайларга көрсөтүлүүгө тийиш. Мындай жагдайлардын бар экендиги жөнүндө тыянактар сот отурумунда текшерилбеген маалыматтарга негизделиши мүмкүн эмес деп комиссия эсептейт. Ошентип, УДОго жана жатак абак боюнча соттук чечимдердин мониторинги мындай иштерди караган соттордо жалпыланган соттук практиканын жоктугун көрсөттү. Бул соттолгондун жазаны жеңилдетүүгө болгон конституциялык укугунун чектелишине алып келет.
Ушундан улам соттук практиканы жалпылоо, соттолгондорду жатак абактарынан мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу менен байланышкан иштерди чечүүдө соттордун тарабынан мыйзамдарды бирдей колдонуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумун токтомун кабыл алуу жана Жогорку Кеңештин токтому менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна сунушталды. Урматтуу депутаттар, мындан тышкары комиссия өзгөчө баңгизат боюнча соттолуп, жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулгандар басым коюп, изилдөө жүргүзүп көргөн. Ага ылайык жергиликтүү соттор тарабынан жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулган адамдар боюнча жактын берген маалыматына ылайык сотко сунуштама берилген соттолгондордун тизмесине талдоо жүргүзүлгөндөн кийин күмөн жараткан маалыматтар боюнча төмөнкүлөрдү белгилейт. Мисалга алсак, 19 өзгөчө режимде түзөтүү аба боюнча 2020 жылга карата болгону 3 адам болсо, анын ичинде 2 адамды жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулганы күмөн жаратат. Тактап айтканда, баңгизаттык каражат, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча 267 берененин 3-бөлүгү менен соттолуучу Эмилбеков Турат Өмүрканович 11 жылга эркинен ажыратылган. Жаза мөөнөтүнүн башталышы 2014 жылдын декабрь деп туруп, жаза мөөнөтүнүн бүтүшү 25 сентябрь 20 жыл деп. Сотко коюлган күнү 10 март 20 жылы. Сотто каралган күнгө карата өтөлгөн мөөнөтү 10 жыл 3 ай 9 күн. Сотто каралган күнгө карата өтөлбөгөн мөөнөтү 6 ай 15 күн деп койгон. Мунапыс 1 август 2016 жылы колдонулуп 2 ай 6 күн жана кылмыш жаза кодексинин 61 беренеси менен 5 жыл 13 күн кыскарган. Ошондо жалпысынан 5 жыл 3 ай 22 күн кыскарган. Андан кийин сотто каралган күнгө карата өтөлгөн мөөнөтү 10 жыл 3 ай 9 күн болуп калат. Бул жер өтө чоң суроо жаратат. Анда эмне үчүн ал өзүнүн мөөнөтүнөн көп олтурган деп көрсөтүп коюшкан. Ушундай эле сын пикирлерди айта берсек, толтура мисалгачы. Мисалдары көп, сиздерге ар бириңиздерге жазуу түрүндө таратылды. Дагы бир моменттерин айтып кетсем, ушуну менен бирге маалымат катары белгилей кетчү, жактын убактылуу комиссия берген маалыматты түзөтүү мекемелерине соттолгондордун 80% жаза мөөнөтүнүн башталышы, жаза мөөнөтүнүн бүтүшү, кылмыш жаза кодексинин кайсы беренеси менен соттолгондугу жөнүндө маалымат көргөзүлгөн эмес. Ошондой эле жаза мөөнөтүнүн башталышында жаза мөөнөтү менен өтөлбөгөн мөөнөт бири-бирине дал келбей калган учурлар өтө көп. Мисалга, эркинен ажыратылган мөөнөтү 14 жыл, жаза мөөнөтүнүн башталышы 14 жыл болгонуна карабастан 2007 жылы жанагы кишини кое берип атышат. То есть 14 жылы болгонуна карабастан 2007 жылы 2013 жылы мунапыс колдонулуп 7 жыл кыскартылып, кайрадан ошол эле эркинен ажыратылган жылы башкача айтканда 2014 жылы мунапыс колдонулуп 1 жыл 9 айда кыскарылып кетип атат. 14 жыл суроо алган кишилердики. Урматтуу депутаттар, могу видеого көңүлүңүздөрдү буруп койсоңуздар. Депутат Жусупбек Кургонбай уулу төрагалык кылган убактылуу депутаттык комиссиянын алгачкы кыдыруусу Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайынан башталды. Депутаттык комиссия Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайынын шарттары менен жеринен таанышып, ар бир камераларды көрүп чыгышты. Андан соң убактылуу депутаттык комиссиянын кыдыруусу ТИЗО 1-де улантылды. Комиссия мекеменин кармоо шарттары менен таанышып, иши тергөөдө же сотто каралып жаткан кээ бир кармалгандар менен баарлашып, алардын үнүн укту. Айыпталуучулар депутаттык комиссияга өздөрү туш болгон жагдай боюнча айтып, акыйкат тергөөнү камсыздоону суранышты. Калат мен үйдө жашап алгам акыркы 3 ай. Только ошолордун сабоосу менен мен сыртта жашап калгам. Тергөөчүгө, прокурорго, сотко кандай жанагылар бар? Көп убакыт кармалып, адвокаттар келет, тергөө амалдары жүрүп атабы? Же жөн эле жатасыздарбы? Жок, жүрүп атат. Тергөө амалдары жүрүп атат, бирок урматтуу сот, мен суранат элем, сот сиздерден депутат суранат элем, мен жакта да бир карап койгулачы. Мен жуй номерлерим бар, 5 жолу заявление, бирок прокуратура өзүнүн колуна алам деп туруп, анан киргизип иштеди, байкачы.
Кыдыруунун жүрүшүндө депутаттар аялдар, эркектер отурган камераларды, тамактануучу жайларды, сот отурумдарында онлайн катышууну камсыздаган кабинеттерди көрүп чыгышты. Убактылуу депутаттык комиссия ар бир кармоо жайларынын жетекчилеринен талаптагыдай эрежелердин сакталышына көңүл буруп, мында кызмат өтөгөндөрдүн эмгек маянасын, тамак аштын жетиштүүлүгүн сурашты. Депутаттык комиссиянын кыдыруусу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ТИЗОсунда кармалган адамдардын абалы менен таанышуудан соң жыйынтыкталды. Жогорку кеңеш Кыргызстанда түрмөгө кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча сот, прокурор жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн 14-июнда депутаттык комиссия түзүү иштей баштаган. Убактылуу депутаттык комиссия алгач өлкөдөгү эң чоң абак жайлардын бири Новопокровкадагы номер 3 түзөтүү мекемесинде болду. Аталган жайда учурда 730 адам жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын арасында соттордун адилетсиздигинен улам мыйзамсыз отурганын айткандар комиссияга атайын кат жолдомой болушту. Сиз өзүңүздү күнөөлүүмүн деп эсептебейсизби? Тагы тержер. Фамилиясын жазып тактап Комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу негизги максат мыйзамсыз отургандарга көмөк көрсөтүү. Ошол эле учурда өзгөчө оор кылмыштарды кылып, бирок айрым соттордун коррупциялык аракеттеринен улам мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгып кеткендерди аныктоо экендигин билдирди. Комиссия мүчөлөрү өзгөчө оор кылмыштарга шектелип, камерада жаткан кылмышкерлерди кармоо шарттары менен таанышты. Ал кылмышка силердин чечиңер барбы? Көрсөтүүнү же прямой? Доспан айткан номерин эле чалган, ошон үчүн кармоо отурган. Ал Доспан өзү түрмөдө отурган жерден асынып каза болгон. Уяса кармалгандан кийин. Видеонаблюдение жок жерге алып келип туруп, уруп согуу эле. Моюн алдырып, Моюн алдырып. Моюн албайсың, азыр барып аялыңа эме кылабыз. Балдарың жок жерден машина уруп кетет көчөдөн. Не дейсиң? Үйүң өрттөлүп кетет, не дейсиң? От ушунтуп туруп, моюнга коюп, ушунун айынан бизде камалгандардын саны көбөйүп атат. Менин оюм боюнча менин балам угрожать этип уурдайбыз дегенде болгон окуя да. И мага көп бетме бет эле сөздө айткан, сен балаңы уурдап, керек болсо оюнчук кылып зордуктайбыз деп. Кызымды, кичинекей 10 жашар кызымдычы, Ширин деген кызымды. Эмеде бар, мен показаниямда бүт ушундай. Бирок мага ага карабай, что мени коргогонумду карабай, мени өлүм жазасына тартты ошол кездечи. 2003-төн бери 20 жыл болду. Вообще кылбаган иш, бул вообще азырда болбогон, вообще алла турат. Вообще кылбаган ишти бизди преступление болгон күнү мен жумушта болсун да мен. Эч кандай вещественный доказательство 3 адамдын показаниясына смертный каза берилди. 2004-жылы. 2004. Урматтуу депутаттар, эми бул биз убакыттын тардына байланыштуу көп жана жалпылатып маалыматтарды токтомго корректировкалап көрсөтөбүз. Бирок дагы деле айта турган нерселер мындан тышкары бекитилген иш планга ылайык комиссия 2023-жылдын сентябрь жана октябрь айларында Кыргыз Республикасынын 100 министрлигине караштуу, жаза аткаруу кызматына караштуу Чүй областына жайгашкан түзөтүү мекемелеринде 2-3, 19, 50 СИЗО 1-де, ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын тергөө жана шектүүлөрдү убактылуу кармоочу изоляторлорунда болуп, Кыргыз Республикасынын ички иштер органынын шектүүлөрдү убактылуу кармоочу Бишкектеги ИВС'те көчмө жыйналыштарды өткөрдүк. Андан жана аталган мекемелерде жаза өтөп жаткандар менен, ошондой эле камакта жаткан айыпталуучулар, соттолгондор менен жолугушуулар жүргүзүлдү. Ага ылайык жазаны өтөө жерлерине жүргөн соттолгондор тарабынан майыптык тобун жана паспорт алуу маселелери көтөрүлдү. Документтери жок осужденныйлар өтө көп. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016-жылдын 31-январда номер 68-токтом менен бекитилген жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө чектелүү адам деп эсептөө жөнүндө жобонун 30-пунктуна ылайык медицина социалдык эксперттик комиссиялар жазаны өтөө жерлерине жүргөн жарандарга экспертиза жүргүзбөйт деген деп каралган жобого жогорку кеңештин көңүлүн бурам. То есть түрмөдө бир буту жок же болсо бир инвалид болсо бизде мыйзамда жанакы атайын комиссия барып аларды текшергенге болбойтмуш. Мыйзам боюнча ошолорго көңүл бурушубуз керек экен. Анткени ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын социалдык жактан корголууга болгон укугу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан майыптык тобу белгиленген учурдан тартип гана каралат. Ал эми Кыргыз Республикасынын майып болгон учурларда мыйзамда каралган тартипте жана учурларда Конституция менен мамлекеттин эсебинен социалдык камсыз кылуу кепилденген.
Кыргыз Республикасынын Конституциясында 44-чү беренесинин 1 жана 3 бөлүктөрү. Демек, комиссия жогоруда аталган мыйзамдар менен жазаны өтөө жерлеринде жүргөн ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга мамлекет тарабынан социалдык камсыз кылуу кепилдигин берилгендигин белгилеп кетет. Жогоруда баяндалгандарга негизденип, ошондой эле сурамжыланган соттолгондордун пикирлерин эске алуу менен комиссия күбөлөндүрүүгө муктаж болгон соттолгондорду майып деп таанууга жүргүзгөн эмес. Жана мындай жагдай өз кезегинде бул категорияда соттолгондордун укуктарын сактоого, ден соолугу мүмкүнчүлүгүн чектелген соттолгондорго карата мунапыс жана шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууну колдонууга таасирин тийгизгенин талашсыз деп эсептейт. Ошондуктан жаза аткаруу жайларына соттолгондор ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн мамлекет тарабынан кепилденген социалдык жөлөк пулдарды, компенсацияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алуу укугунан ажыратылган. Бул жогоруда аталган бир катар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келет. Ушуга байланыштуу комиссия медициналык социалдык эксперттик комиссияга жазаны өтөө жерлерине жүргөн жарандарды экспертиза жүргүзүү укугун берүүнү караган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун долбоорун демилгелөөнү сунуштайт. Ошол менен бирге комиссия соттолгондор менен жолугушуу учурунда жаза өтөө жерлерине жүргөн соттолгондорго паспорт алуу боюнча калктык тейлөө борборунун сонунун кызматкерлери өздөрү барып выездной кылып, ошол жерде өздүктөрүн аныкталгандан кийин соттолуп атышат. Ошол жерде паспорттарын берүүнү тоже сунуштайт. Мындан тышкары жалпы жаза аткаруу кызматы 2023 жылга карата жазаларды аткаруу кызматына жазасын өтөп жаткан соттолгондорго мамлекеттик бюджеттин эсебинен миллиарддаган сом жумшап жатат. Бюджеттин эсебинен. Эми муну подробно мен цифра менен окуп отурбайм, аны өзүңүздөрдө бар. Ушулар боюнча бир ошолордун жанагы иш менен камсыз кылуу жана башкасын өкмөткө сунуштап жогорку кеңештен кичине реформалоого сөзсүз тете ал система. Ошондо ушуга байланыштуу комиссия мүчөлөрү тарабынан жолугушуусу учуруна мыйзамдарга каралган эмгек менен камсыз кылуу маселеси көтөрүлгөн. Ага ылайык жазаны өтөө жерлерине соттолгондор эмгекке, мисалы тигүү үчүн швейный цехтерге, кондитердик цех, устакана жана башка ушул сыяктуу ушулардан тышкары мына мамлекеттик деңгээлде стратегиялык темир жол курабыз деп темир жол курулуп атат, ГЭС курулуп атат. Ушуларга жумуш күчү катары тартылса, адал эмгеги менен акча каражатын табууга макул экендигин өздөрү менен жолугуп, кадимкидей сүйлөштүк. Жүздөгөн заключенныйлар менен зоналарда. Ошолор макул экендигине зонада өтөп жаткан срок кезинде карточкаларына тыйын түшсө, жакшы жолго эркиндикке чыгып, түшөрүнө убадалашкан көп кишилер болду. Шуну билдирип кетейин. Ошондуктан комиссия мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылоону жеңилдетүү үчүн жаза өтөө мекемелери өзүн өзү камсыздоого акырындап чарбалык эсепке өтүү боюнча маселеси тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине тапшырма берүү максатка ылайыктуу деп эсептейт. Мындан тышкары белгилей кетчү нерсе, комиссия түзүлгөндөн баштап жарандардын 100дөн ашык арыз кайрылды биздин комиссияга. Жана кайрылуулар комиссиянын дарегине түшкөн жана учурунда жумушчу топ тарабынан алар боюнча тийиштүү органдарга суроо талаптар жиберилип, келип түшкөн жооптор боюнча талдоо иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Мында орчундуу маселе болуп, мамлекеттик органдардан келген жооптордун дээрлик бардыгы формалдуу жана отписка түрүндө келгенине көңүлүңөрдү бурам. Мисалы, бир жаран башкы прокуратурага же жогорку сотко же биздин комиссияга барса, биздин комиссиядан ошол эле жогорку сотко, башкы прокуратурага барсаң, баягы эле ответтер көп келип атат. То есть жана отписка катары көнмүш адат болуп калган, системный. Ушуну менен бирге комиссиянын мүчөлөрү тарабынан кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун алдын ала камак тартибин жана шарттарын, ошондой эле алардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын сакталышын контрол жүргүзүү максатында Бишкек шаарында жайгашкан шектүүлөрдүн жана айыпкерлерди камакта кармоочу мекемелердин көчмө жыйналышы өткөрүлгөн. Парламенттик контролду жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматына тиештүү номер 21 тергөө изоляторунун маалыматында 18 октябрь 23 жылы ылайык жазык иш сотто иш жүргүзүүгө алынган өзүнө карата бөгөт коюу чарасы камак алуу дайындалган, кылмыш жасады деп айыпталып жаткан жана анын камакта кармоо мөөнөтү 1 жылдан ашкан 14 адам мына СИЗО 1де жатат. Өзү мыйзам боюнча 1 жылдан ашык тергөө жүрбөш керек. Бирок СИЗО 1де 14 кишинин срок следствия 1 жылдан ашып кеткен.
Ушуларга көңүл бурушубуз керек. Анын ичинде бир эле мисал келтирсе, ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 210 беренеси менен шектүү адам катары 2 февраль 22 жылы Айтмурзаев камакка алынган. Ушул эле жаран 26 май 2022 жылдан бери баштап Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунун карамагында камактоо кармоонун мөөнөтү 2 ноябрь 23 жылга чейин узартылган. Мында камакта кармоонун мөөнөтү 2023 жылдын 17 октябрына карата 1 жыл 9 айдан бери камакта отурат. Соту болбой тергөөдө. То есть баягы сроктору аябай нарушениялары 14 кишиники бузулган ошол жерде. Срок следствия жана. Ушундан улам комиссия Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 1-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык кылмыш жаза процессуалдык сот өндүрүшүнүн тартибин жөнгө салуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жоболору ушул кодекске киргизилген шартта гана колдонууга жатат деп каралганына байланыштуу колдонуудагы кылмыштарды жасоо жагынан шектүү турган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана жогоруда аталган кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарыл экендигин белгилейт. Анткени ушул кодекстин жогоруда белгиленген сот жобосуна ылайык айыпталуучу адамга карата укуктук ченем сотко чейинки өндүрүшүнө гана тиешелүү болуп, ага карата сот өндүрүшү боюнча тийиштүү ченем каралбагандыктан аталган кодекстин 303 беренесиндеги процессуалдык тартипке ылайык сот өндүрүшүндө айыпталуучуга карата камакта кармоо мөөнөтү 1 жылдан ашык узартууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калган. Ошондуктан ушул кодекстин 45 беренесинин 1-бөлүгүнө айыпталуучу деп ага карата ушул кодексте белгиленген тартипте аны айыпталуучу катары тартуу жөнүндө токтом чыгарылган. Ошондой эле ага карата ушул кодексте белгиленген тартипте айыптоо актысы белгиленген. Өзүнө карата өкүм чыккан адам танылат деген ченемге сот өндүрүшүндө камтыган толуктоо тууралуу мыйзам долбоорун киргизүү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85 беренесине ылайык өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот, башкы прокурор мыйзам чыгаруу демилге укугуна ээ болгондугуна байланыштуу эске алуу менен ушул комиссиянын ишин жыйынтыгы боюнча кабыл алына турган токтомго сунуш берүү максатка ылайык деп белгилейм. Ушундан улам толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза сот өндүрүшүндө сотко чейинки жана сот өндүрүшүндө орун алган бөгөт коюу чарасы камакка алуу дайындалган. Кылмыш жасады деп айыпталып жаткан адамга карата аны камакта кармоо мөөнөтү 1 жылдан ашырбоого багытталат. Комиссия жазанын мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууну, мунапыстык колдонуу жана жаза аткаруу мыйзамдарынын принциптерин сакталбай жогоруда белгиленген түзүлүп калган жагдайлардын практика жалпысынан коомчулук тарабынан сот системасына мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын ишенбөөчүлүккө алып келерин белгилейт. Жогоруда баяндалгандар негизинде жана соттолгондордун укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын урматтоо, коргоо, аларды түзөтүү жана кайра социалдаштыруу каражаттарын колдонуунун мыйзамдуулугун, ошондой эле укуктук коргоонун жана жеке коопсуздук камсыз кылуу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын иш аракеттеринин мыйзамдардын чегинде так жүргүзүлүшүнө жана Кыргыз Республикасынын элинин сотко болгон ишенимин арттыруу камсыз кылууну көздөп, сиздердин карооңуздарга комиссия Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоорун сунуштайт. Мындан тышкары убактылуу комиссиянын курамына кирген депутаттарга Малиев Асланбек Касмакуновичка, Айжигитов Султанбай Абдрашитовичка, Мураталиев Марат Молдоновичка, Токтошев Эмил Токтокуновичка, Козуев Алишер Абибуллаевичке, Акаев Жанарбек Кубановичка, Тентежи Бакыт Эриковичтерге убактылуу депутаттык комиссиянын негизи как төрагасы катары мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле убактылуу депутаттык комиссиянын алдында жумушчу топ түзгөнбүз. Курамда Жогорку Кеңештин аппарат кызматкерлери бар. Андан сырткары сырттан эксперттерди чакырганбыз. Фамилияларын окуп коеюн. Терең ыраазычылык. Абылов Кубанычбек Кадырбековичке, Карабекова Кызжыбек Советовнага, Токтогазиев Кадыр Талиповичке, Заир Бакыт Чолпонбаевичке жана Кыргыз Республикасынын милициянын отставкада полковниги, юридикалык илимдердин кандидаты Козубаев Алымжан Калыковичке жана ошондой эле кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз жана кадыр-барты басмырлаган мамиленин жана жазоонун түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбор директору Рысбеков Бакыт Токтоналиевичке, ошондой эле
кыйноолорду жана катаал адамгерчиликсиз кадыр-бартты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун көзөмөлдөө жана координациялоо бөлүм башчысы Касымкулов Бакытбек Байгазыевичке жана Кыргыз Республикасынын омбудсменине жана омбудсмен аппаратында бөлүм башчысы Султанбеков Анвар Султанбековичке жемиштүү сапаттуу иш алып баргандарыңыздар үчүн, жогорку кесиптик билимиңиздер жана бай тажрыйбаңыздар үчүн, өзгөчө эмгекчилигиңиздер үчүн чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирип кетем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Токтомдун долбоору берилди. Таанышып чыксаңыздар болот. Ошону колдоп берсеңиздер чоң ыраазычылыктагы. Суроолоруңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат Жусупбек мырза абдан маанилүү баяндама жасадыңыз. Комиссия